1xBet. Sportluk emosiyalarının demircisi. Тафтын голу менен жеңишке жетишип 3 ұпайга ээ болду. Дал ушул Ош мамлекеттик университетинин командасы бул арада кандай гана Азамат Ахмедов кандай гана катага жол берип койду. Топ эч кимге тийген эмес. Алыстан чыгарып берилген топко Ирдалат Хакимов бул топко жете берген жок жана азыр Шумейка болду окшойт. Алыстан чыгарып берилген пас дал ушундай массага эч кимге тийген эмес. Ирдалат Хакимов бул топко тийген эмес. Жыйынтыгында Ахмедовдун орой катасына пас. Нурматуллу Ибрахимбек жана алыстан сокку Адилет Каныбеков. Беттеш болуп жатат. Валерий Мазурга мыкты пас жана Айпанчага кирип барды. Мазур узатылган соккусу. Беков. Кадан катачылык Алиева алыстан сокку Азамат Ахмедов. Бактай Талайбек уулу өз командасы сактады. Исраилов узатылган соккусу Вениамин Шумейканын колуна тийди деген белгилерди көрсөтүүдө, бирок Эрлан Нурбөш кайрадан Ахлиддин Исраилов Айпанчага жана Павел Матяш менен дайыр жолу саламатсыздарбы? Кыргыз спорттуу каналында Мурас Юнайтед жана Нефтчи биткенди топ менен Агаш Кыдралиев топко биринчи алыстан Мазурдун соккусу Субанов бар, Айпанчага чалган топ жана Дүйшөбеков бул топко жетип барган жок. Айпанчага чалган топ жана кандай гана кооптуу. Зорин чалып келген топ жана дарбаза мамысына топ тийип. Мурас Юнайтед топ менен Дүйшөбеков Алиевага пас. Алиева узатылган сокку. Ошо жасалат. Губановка пасы, Губанов Айпанчага кирип барды, узатылган солорду эске алып. Ушунча мүнөт ойноодо эми гана башкы калыстын мышкыргы жаңырды. Мурас Юнайтед Нефтчини 11-турлук кестте 1-0 жеңип алды.